Assalamu alaikum. Urmatlı Kırgız halkım, atalarım, apalarım. Barıңarga tınççılık bolsun. Barıңардын үй бүлөңөрдө бакубатчылык, бактылуулук өкүм сүрсүн. Ошондой эле ар бир кыргызстандык бүгүн саясий жолун тандап, саясий күрөш майданында өзүнүн каалаган саясий жолун тандап турат. Ушундай мезгилде кыргыз элинин укугун бузуп, карапайым калктын кыжырын кайнаткан партиялар пайда боло баштады. Мына Мекеним Кыргызстан партиясынын жигиттери Аксыда, мына Кызылжарда ушундай карапайым элдерди түн ичинде коркутуп, үркүтүү фактылары катталып, биз өз партиясына мыйзам бузуу жолу менен, зомбулук менен үгүттөп жатканы аныкталды. Мына БШК жана ушул укук коргоо органдары жана биздин президентибиз ушундай мезгилде, ушундай партиялар кайсы партия болбосун буну шайлоодон четтетиш керек. Эмне себеп дегенде келечектеги кийинки партияларга, кийинки саясий жолго сабак болуш үчүн кандай партия болбосун, биримдик болобу, Мекеним болобу, Мекеним Кыргызстан болобу, ушундай мыйзам бузуп, зомбулук менен, акча менен бийликке барам десе, ал партияны четтетиш керек. Мекеним Кыргызстан партиясын шайлоодон четтетиш керек. Эмне себеп дегенде, бир карапайым кыргыздын жаранын түн ичинде алып барып, уйкусун бузуп, укугун тебелеп, өз партиясына үгүттөп, күч менен, зомбулук менен, коркутуу, үркүтүү жолу менен партиясына колдоо көрсөтүлүп жатканы бул мени өкүндүрөт. Бул партия парламентке барбай жатып ушундай зомбулук көрсөтсө, бийликке, мансапка жетип алгандайын Кыргызга жакшылык алып келбейт. Ошон үчүн Сооронбай Жээнбековго кайрылат элем, президентибизге жана укук коргоо органдарына, жалпы Кыргызстандын журналисттерине ушул нерсени көзөмөлдөгүлө. Тыкыр ар бир кыргызстандык өзү каалаган партиясын шайлаш керек. Муну көзөмөлдөгүлө. Жана бул Мекеним Кыргызстан партиясын сөзсүз шайлоодон четтетиш керек. Катышпаш керек. Бир кыргыздын намысы, аброю бир партиядан жогору турат. Ушуну билиш керек. Сабак болуш керек. Ошон үчүн Мекеним Кыргызстан партиясы шайлоого катышпаш керек. Биз буну талап кылабыз. Мунун жообун мамлекетибизден күтөбүз.